Имам Абу Дауд ва Тирмизи риваят кылган хадисте Азрети Абу Саид аль-Худри айтат, пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты дейт. Айюма муслимин каса муслиман саубан аля урин. Кайсы бир мусулман башка бир мусулманды жылаңач калган абалында кийинсе, бул деген ошол кийимге муктаж болгон болсо, кеде биз кийимдерибизди отуруп таап алып, ушундай кийим бар экен дейбиз. Кеде кийим алып келген болобуз, кийбейбиз. Ана магазинде дагып келип алган болобуз, карасак эки кийим болуп калган болот. Окшош кийим болгон болот. Bu talabalar da ошондой. Кеде базардан жаңы китеп сатып алып келип жазып коет, жүрүп бир күн дагы жаңы сатып келсе, мурда сатып алган болот да. Эмне деген шармандачылык. Мен өзүм да 2 жол сатып алгам ушинтип илгери. Алып келсем үйдө бар экен. Астагфирулла. Окубасаң ушундай болот деп дегенде. А бу жерде кара, кимде ким жылаңач адамга, чындап муктаж болгон адамга, мусулманга кийим кийгизсе, кайсы бир мусулман дейт. Касахулла мин хузрил жанна, бейиштин кийимдеринен Кудай Таалам ошол адамды, урматтуу бир тууганым, кийдирет дейт. Анткени хузур деген бул жашыл деген сөз эмне? Бейиш дегенде жашыл кийим кийет деген сөз. Ошондуктан жашыл кийим кийгенде биздин сопуларыбыз жашыл чапан, жашыл чалманы эмне жакшы көрүшкөн. Бейиштин жашыл кийимдеринен кийгизет дейт. Эми көпчүлүгү жашыл болгон болсо керек. Ва айюма муслимин ат'ама муслиман ала жу'ин. Эми кайсы бир мусулман башка бир мусулман ачка калган болсо тойдурса. А сен молдолор тойго чакырасың, молдон абетте той конокко барган, асырда конокко барган, шамда конокко барган, куптанда конокко барып, ости эле койот, ана салып алып келе берет. Ал курсагы ток адам. А сен курсак аштар тойгузсаң, а бу жердеги талабалар тойгуза турган болсоң, ошол эмне кыяматта Кудай Таалам ат'амахуллаху мин симарил жанна, бейиштин жемиштеринен сени тойгузат дейт. Демек тойгузган деп эле чакырып адамды саны толтуруш эмес, урматтуу бир тууганым, балким эмне чындап ошого муктаж болгон адамдарга берүү деген сөз. Ва айюма муслимин сака муслиман ала замаин. Кайсы бир мусулман башка бир мусулман чындап чаңкаган болсо, чаңкаган дегенде бир күндү чаңкаган эмес, урматтуу бир тууган, алдагы кирет. Суу жок айылдарыбыз бар биздики. Эшек менен суу ташыган жерлер бар, башка кылган жерлер бар. Ошол тарактатасыздар. Суу зарыл болуп калган жерлерге суу чыгарып бере турган болсо, же ташып бере турган болсо, кээ бир айылдарда булактар жок, башка колуңан келбейт, суу сатып келгендерге тыйынын төлөп сатып алып куюп берип койсоң кудуктарына. Же бир кембагалга барып айылдарда ушундай өнүп кеткен азыр кудук жасатып туруп, ошого суу куюп берип кое турган болсоң, ушу кандай сооп деген сөз. Өтө кыйын. Кээ бир адамдар суусура, кээ бирлер башка бир жесир аял, башка бир нерсе болушу мүмкүн. Эгер чындап чаңкаган мусулман анын суусун кандыра турган болсо, сакахуллах мин рахикил мактум, Кудай Таалам ар-рахикил мактумдан бейиштин суусунан аны суугарат дейт, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн сен берип аткан акчаңы каяка жумшасаң эсеп эмес, балким кантип берем, кимге берем, чындыгы муктажбы дегенде издеген аракет кылышың керек. Албетте бизде башка бир эреже бар. Эгер сен тапканың адал болуп, ниетиң түз болгон болсо, Кудай Таалам ошого ылайык адамды сага иншалла жиберет.